Бүгүнкү биздин спикер белгилүү юрист Нурбек Сыдыков. Биз аны менен кошо жумушчу топто жүрөбүз. Баарыңар билгениңиздердей азыр мыйзамдын баарын алмашып атат. Жаңы конституцияга ылайык систематизация, инвентаризация деп коет. Ошондой процесс жүрүп жатышат. Ошол жактан биз катышып атабыз. Менин атым Семетей Аманбеков. Мен өзүм журналистмин, бирок эң биринчи кесибим бул юрист. Анан ошол процесстерде биздин журналисттердин укуктарды коргоо үчүн өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар болуш үчүн ошондой жумушту кылып атабыз. Ал жактан Нурбек дагы ошол жакта иштеп атат. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде бир эле мурда беренебиз бар болчу, журналисттерге кол тийбестигине жана тоскоолдук кылбоо үчүн ошондой бизди коргогон берене бар болчу, аны алып койгон. Эми жаңы кылмыш жаза кодексине биздин сураныч боюнча, биздин талап боюнча ошол жака ошол нормалар кайра кирди. Эми буйруса журналисттерге тоскоолдук кылган болсо, бул кылмыш болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан тилекке каршы айрым биздин кесиптештерибиз мындай мыйзамды билбейби, жана башка мындай этикалык нормаларды карабайбы, билбейби. Ошон үчүн ошолордун үстүнө доолор болуп, үстүнөн басым болуп, ошондой тобокелчиликтер пайда болуп калып атат. Ошон үчүн бүгүн Нурбек Сыдыков, ал Институт Медиа Полиси деген чоң эл аралык уюм бар. Ошонун ошол жакта юрист болуп иштейт. Өзү Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиядагы мугалим, чоң мындай массалык маалымат каражаттарга жардам берген юрист. Ошол бүгүн журналисттер өзүн иштеп атканда кандай өзүнүн укуктарын коргош керек, кандай тобокелчиликтер бар, кандай ката кетирбеш керек, кандай башкалардын бир жекече пространствосуна кирбеш керек дегендин баарын айтып берет. Тилекке каршы жумушу көп болгонча катыша албай калды, Zoom катары катышат. Ошон үчүн азыр бүт жанагы жаңы мыйзамдар, кандай журналисттер укуктарын билиш керек, мамлекеттик органдардан алыш үчүн маалыматты кандай талап кылыш керек, ошол бүт суроолорду презентациясынан кийин суроолорду берсеңиз баарын айтып берет. Анда эмесе Нурбек мырза, онлайн болсоңуз презентацияңызды баштасаңыз. Можно, да, презентацию? Арыбаңыз, Нурбек мырза. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Рахмат, Семетей. Ушул чынында эле көйгөйлүү маселелер өтө көп. Ошол журналисттик ишмердүүлүктө тобокелчиликтер да көп болуп жатат. Азыркы учурда ошол кандайдыр бир журналисттердин ушу медиа аймактык десек дагы ошол кандайдыр бир басым дагы сезилип жатат. Өзүнчө бир ушул Семетей айтып өткөндөй жанагы кооз жазылган конституциядагы ченемдерге карабастан айрым бир бүгүнкү күндө бир мыйзамдарды биз көрүп жатабыз. Ошол мыйзамдар боюнча дагы сөз алып барабыз. Ошол кандай бир коркунучтар бар, кантип журналист өз коопсуздугун мындай түзө алат. Ошолар боюнча кыска ушул 1 саат, 1,5 саат, 2 сааттын ичинде ушул айтып бергенге аракет кылайын. Көп учурда ушул журналисттер биздин байкашыбыз боюнча, биздин анализдер боюнча ушул жеке жашоого кийлигишүү маселесинде бир топ мүчүлүштүктөр бар, түшүнбөстүктөр бар. Кээде кылып алып ошол публикалык адамдардын жеке жашоосуна мындай көз карап, аны маалымат иретинде чагылдырганда ушул маселелер болуп атат. Ошолорду бир мисалдардын негизинде, ошол биздин мыйзамдардын ченемдердин негизинде ушул талдап берүүгө бүгүн аракет кылып көрөлү. Андан кийин ушул жаңы анык эмес жалган маалыматтан коргонуу боюнча мыйзам боюнча да сөз кылабыз. Андан кийин ушул журналисттердин ишмердүүлүгү, юридикалык коопсуздугу, эгерде тергөөгө же башка бир органдарга чакырган болсо,
кандай өзүн алып жүрүш керек, мыйзамдардын негизинде ошолорду кыскача айтып бергенге уруксат бериңиздер. Нурбек мырза, Да. кичинекей кыстырма, мүмкүнчүлүк болсо 45 мүнөттө презентацияңызды бүтүшсөңүр, бир 15 мүнөт суроо жоопко калтырсак, анан кичине катуураак сүйлөсөңүздөр, биякта көп угулбай атат. Рахмат. Эми презентация көрүнүп атабы? Көрүнүп атат. Рахмат. Конституциядан алгач баштасак, ушул конституцияда баягы жакшы жазылды айрым бир нормалар. Ошону менен биргеликте бир коркунуч келтирген дагы бир нормалар бар. Эми ар ким эркин ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга деген норма ченем калды. Бул жанагы биздин эл аралык пактадагы жазылган мамлекеттин милдети болчу. Бул норма калды, эч өзгөрүүсүз. Ушул 32-чи беренеде ар ким өз пикирин ушул бирөөгө айтып берүүгө мүмкүнчүлүгү ушул конституцияда калды. Бир гана маселе ушул эгерде улуттук, этностук, расалык, диний же жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөгөн маселелер болгондо ушуга бир эркин пикирин билдирүүгө тыюу салынат да. Калган башка учурларда, эми айрым бир дагы учурлар болот, сөз эркиндиги ушул конституцияда жазылды. Ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу, ооз-эки жана жазуу түрүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугу дагы каралды. Ошону менен биргеликте, урматтуу кесиптештер, бул ар кимдин укугу деп бизде мурунку дагы конституцияларда да жазылган, бирок ошону менен биргеликте ушул массалык маалымат каражаттарында дагы алар дагы эркин издөөгө, алууга, анан ошол жайылтууга укуктуу деген конституцияда ченем кабыл алынды. Азыркы жаңы конституцияда ошол 10-чу беренеде массалык маалымат каражаттар мамлекеттик, муниципалдык органдардан алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Эми ошого азыр жана Семетей айтып кетпедиби? Биз азыр мыйзамдарды кайтара инвентаризация кылып атабыз, карап атабыз деп, ошондо ушул массалык маалымат каражаттары боюнча дагы мыйзамды айрым бир ченемдерин өзгөртүш керек деген биз тыянакка келип атабыз, ошо инвентаризация маселесинде. Ошол жерде дагы көп учурда ушул биздин журналисттер көп бизге кайрылып атат. Мисалы запрос беребиз, ал запроско жооп бербей коет, же болбосо 1-2 жумадан кийин жооп берип коет. Ага чейин бул маалымат мындай керексиз маалыматтардын бири болуп калат дагы. Биз бир мындай чара колдоно албай атабыз деген маселеге ушул жерде конституцияны мындай алып, конституцияга таянып, азыр ушул массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамды эгер өзгөртүүгө келе турган болсо, ушул азыр жумушчу топтобуз, мына Семетей менен дагы ушул ченемдерди дагы киргизсек. Себеби дегенде бизде мындай бардык ченемдерге ылайык, бизде башка мыйзамдарга ылайык 2 жуманын ичинде мамлекеттик же муниципалдык орган бериш керек маалыматты. Журналистке бул 2 жума деген аябай көптүк кылып атат дагы. Ошондуктан мындай конституцияда мындай жеке көрсөтүлгөндөн негизинде бул мыйзамда дагы ушул бир ченемдер камтылыш керек деген азыр биз ойдо турабыз. Эгерде баягы өзгөртүүгө келген учурда ушул маселелер дагы каралат деп ойлонуп атабыз. Ар бир адам жеке турмушун кол тийбестигине, ар намысына корголушуна укуктуу деген ченем конституцияда калды. Эми ушул боюнча дагы бир аябай ушул бүгүн сөз кылмакчыбыз. Буга дагы кайтып келебиз. Адамдын жеке турмушун кол тийбестигине журналисттер публикалык адамдарды
ошолордун ишмердүүлүгүн айтып жатканда сөзсүз түрдө жеке турмушуна кийлигишүү маселелери болуп атат. Жеке турмуш деген эмне? Ага эмне кирет? Кайсы учурда ал корголот, канчалык корголот? Публикалык адамдардын жеке турмушу башка адамдарга караганда алардын укугу кандай корголот? Ошолор боюнча дагы бүгүн мындай сөз кылмакчыбыз. Эч ким адамдын ар намысын жана беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес деген Конституцияда берене калды. Бирок биринчи редакциясында ушул жоопкерчиликке тартылат деген дагы бир варианты, биринчи вариантында чыгып кеткенде, ушул биз жарандык коом өзүңүздөр билгендей 2010-жылы ушул ченем кирген, 2010го чейин ушул кылмыш жообуна тартып, жана клевета, оскорбление деген статьялардын негизинде биздин журналисттер дагы камакка чейин алынган күндөр болгон, ошо 90-2000-жылдары. Эми ушул ноябрдагы Конституциянын вариантында ушул жерде жоопкерчиликке тартылат, кандайдыр бир юридикалык жоопкерчиликке тартылат деп жазылганда, ошол жарандык коом, Институт Медиаполиси, ушул юстиция министрлигине, башка жанагы конституциялык органдарга кайрылып, ушул норма кайтадан келди. Ушул бүгүнкү күндө ар намысын же беделин жаманатты кылган же кемсинткен маалыматтарды таратканда эч кандай кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес. Ушул жерде, урматтуу кесиптештер, жанагы көп учурда бир критикага мамлекеттик органдарды же болбосо мамлекеттик бир ишкерлерди ушу критикага алганда дагы айрым биздин жанагы органдар ушул жерде бир кандайдыр бир жазага тартылышы мүмкүн же болбосо жоопкерчилик болушу мүмкүн, мындай жалган маалыматты таратпагыла деген дагы маселелер камтылып атат. Бирок ушул жалган маалымат, анык эмес маалымат таркатуу боюнча бүгүнкү күндө эгер ал маалымат мындай кандайдыр бир кылмыш курамы жок болсо, мисалы массалык бир башаламандыкка же болбосо бир ушул насильственный захват власти, бир жерди басып алуу, эч кандай бир ал жерде мындай неме камтылган эмес болсо, андай мисалы ар намысын же беделин жаманатты кылган маселе ошол коомдук ишмер болобу же болбосо мамлекеттик ишмер үчүн бир кылмыштык жазага тартылыш мүмкүн эмес. Сиздерди бир мындай укук коргоочу органдарга чакыруу дагы мүмкүн эмес. Бирок тилекке каршы азыркы күндө ушул буга чейин биз көрүп жаттык журналисттерди, айрым блогерлерди ушул критика үчүн укук коргоочу органдар чакырып суракка алышкан күндөр болду. Ошолор боюнча дагы мындай кыскача кийинчерээк дагы айтып кетебиз. Бирок Конституцияда бул норма ушул бойдон калды. 63-чү берене, биз аябай таң калганбыз бул беренеге. Сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарына эркиндигин чектеген мыйзамдардын кабыл алынышына тыюу салынат деген мыйзам, мындай ченем чыкты. Бул биринчи баягы анык эмес жалган жана манипуляциялоого каршы мыйзам буга чейин эле талкууланган 2020-жылы июль-август айларында. Ошондон кийин биз бул Конституциядагы ченем кабыл алынганда биз аябай сүйүнгөнбүз. Ушул ченемдин негизинде биз кандай бир сөз, басма сөз, жалпыга маалымдоо каражаттарына бир кандайдыр бир мыйзамдар кабыл алына турган болсо, ушул 63-чү беренеге эле таянып кабыл алдырбайт экенбиз да деп биз аябай сүйүнгөнбүз. Бирок бул жана Семетей айтып кеткендей мындай бир декларативдүү
нормадай бүгүн көрүнүп жатат. Бирок бар, буга биз таянышыбыз керек. Мына анық эмес жалган маалымат жөнүндө азыр биз конституциялык сотко документтерди даярдап жатабыз. Ошонун бир негизи ушул конституцияга ылайык келбейт деген негиздеменин биринде ушул сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарына анын эркиндигин чектеген мыйзамдардын бири болуп калды. Ушул 63 беренеге каршы келет деген дагы мындай жүйөбүз бар да. Бирок ушул мындай норма бар. Мен өйдө да айтып өткөндөй, мына 10 беренеде жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматтарды алуу, аларды жайылтуу укугу жана ой пикирлерди эркин билдирүү укугу кепилденет. Буга чейин эч бир конституцияда ушул мындай ар ким деп эле жазылган болчу. Мына азыр 10 беренеде жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жанагы маалымат алуу укугу, аны эркин билдирүү укугу дагы кепилденет деп жазылган. Ушул беренеге дагы биз азыр таянып Конституциялык сотко кайрылайлы деп турабыз. Экинчи ченем цензурага жол берилбейт. Буга чейин дагы Конституциянын редакцияларында цензурага жол берилбейт деген мындай түз көрүнүш жок болчу. Бул массалык маалымат каражаттарындагы эле мыйзамдын беренелеринде бар эле. Азыр ушул цензурага жол берилбейт деп жазылып жатат. Эми ошон менен биргеликте бир бизге коркунуч келтирген мындай бир биздин кооптуу маселе жери Конституцияда. Мына карап көрсөңүздөр, өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элинин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң сезимине карама каршы келген иш-чаралар мыйзам менен чектелиши мүмкүн. Чектелүүгө жаткан иш-чаралардын тизмеги, жеткиликтүүлүгү жана жайылтылуусу чектелген маалыматтардын тизмеги мыйзам менен белгиленет дейт да. Эми урматтуу кесиптештер, биз ар бирибиз кыргыз жараныбыз. Албетте баягы адеп ахлак маселелеринде биз кыргыз эл баалуулуктарына дагы өтө бир терең мындай таазим этебиз. Ошон менен биргеликте бул нерсе, мындай адеп ахлак деген нерсе мындай укуктук чөйрөгө келгенде бул бир мындай туруктуу маселе эмес да. Кээ бир маселе, мисалы бир 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл мурун бир адеп ахлактуу деген маселе болсо, мисалы алып качуу, мындай туура көрүнүш маселе боло турган болсо, бүгүнкү күндө алып качуу бир өтө бир оор ой, өтө бир ушул жада калса исламдардын негизинде дагы туура эмес деп белгиленип, жоопкерчилиги күндөн күнгө баягы күчөтүлүп, коомдо дагы терс кабыл алынат. Демек, мындай адеп ахлак баалуулуктары, моралдык бир маселелер бул стабилдүү эмес. Бул бир тарыхый же болбосо бир биздин аң сезимдин, кайсы бир башка бир мындай глобалдык маселелердин негизинде, ошол эле исламдашуу же болбосо бир ошол эле Россиянын же болбосо башка бир өлкөлөрдүн баалуулуктары менен биздики аралашып кетип бара жаткандардын негизинде мындай коргоо, аны тизмелеп туруп мыйзам тизмесинде кылыш өтө бир оорчундуу маселе. Анан дагы бул жерде иш-чара дейт да, мероприятие. Иш-чара болгондо бул кандай иш-чараны кантип тизмелеп мындай кылыш мүмкүн деген бир бизде ошонун негизинде дагы мындай эркин ой жүгүртүүгө, эркин бир эркин бирөөгө маалыматты таркатууда дагы ошол тизмеге кирип калышы мүмкүн айрым маселелер. Бизде азыркы бүгүнкү күндөгү маселелерде ушул
мисалы ошол эле өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында кодекстерде да каралган, ошол балдар коргоо кодексинде да каралган, ушул мисалы экстремисттик, порно сайт жанагындай немелерге каршы ошолор көрсөтүлбөсүн деген уже мыйзамдар бар. Эми андан тышкары дагы кандай мыйзамдар кабыл алынышы керек? Бизге мындай түшүнүксүз болгондуктан мындай анан буну бир тизмелейт, мыйзам менен тизмелейт дегенде иш-чараларды кантип ушул жогорку кеңештин депутаттары мыйзам менен тизмелеп берет экени бизге мындай түшүнүксүз болду. Эми урматтуу кесиптештер, жанагы жеке жашоо маселелеринде, ушул дрон колдонуу маселелеринде мындай кичине эл аралык дагы тажрыйбаны, ушул биз уккан тажрыйбаны дагы ушул биздин болуп өткөн маселелерге карап мындай көз жүгүртсөк, бул жерде баягы орусча эле жазылды. Кечириңиздер, мындай которуп неме алган жокпуз. Эми себеби дегенде мындай өзү эле маалымат орусча чыккан экен, ошон үчүн орусча эле ссылкасы менен мындай көрсөтүлдү. Маңызы ушул дрон менен биздин белгилүү бир кандай десем, саясатчынын үйүнө, анын жакын туугандарына караштуу үйүнүн дрон менен тартылган дагы чыр чатактын маселеси. Бир жак тарап бул жеке жашоого кийлигишүү деп эсептейт. Экинчи тарап бул биз жолду, анан бир коомдук бир кызыкчылыкты көздөгөн бир маселени биз карадык деп эки тарап мындай карайт. Эми бул дрон колдонуу маселеси бизде эле эмес экен, башка дагы мамлекеттерде ушул маселе өтө бир курч. Себеби дегенде дрон менен бирөөнүн үйүнүн, бирөөнүн жанагы жеке жашоосун дагы тартуу мүмкүнчүлүгү пайда болот экен. Бул иштер боюнча биз дагы мындай аябай караганбыз. Бул маселелеринде дагы ушул биз караган маселеде Оштогу окуя боюнча дрондо ушул Медиаполис институту дагы адвокат жалдап, ошол биздин журналистке дагы жардам бергенге аракет кылды. Иш мындай кыскартылган, эки тараптан тең кыскартылган, эки тарап тең мындай жүйө койгон. Бир тарабы ушул жеке жашоомо кийлигишти деп туруп мындай арыз менен кайрылган. Ал дагы кийин көрөсүздөр слайдтарда кылмыш жазага дагы тартылат, бир штрафтар көрсөтүлгөн. Экинчи жак болсо ушул мага колдонушту, мындай урушту. Ошол журналисттик мындай өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү алып барып жатсам, ушундай бир тоскоолдук кылышты, урушту, менин мындай жанагы дронумду мындай алып алышты деген маселеде ушундай бир арыздар менен бири-бирине кайрылган, бирок эки арыз тең кыскартылды. Эми кыскартылган боюнча бир өзүнчө маселе. Эми карап көрсөңүздөр, кандай учурда дрон менен тартса болот. Бул биздин бир дагы мыйзамдарыбызда каралган эмес. Биринчи ирет сиздерге ушинтип айтайын. Ошону менен биргеликте биз мындай эл аралык стандарттарды, эл аралык жанагы бизге берген тренерлерден дагы сураганда мындай деп жооп берген ушул боюнча. Эгерде мындай сиздер аракет кылдыңыздар, ушул бир аймакты тартканга, аймак жанагы ишмер, мамлекеттик ишмерден же болбосо коомдук ишмерден ушул маалыматты алганга, ошол жерге кирип бир көргөнгө, ал маалымат мындай коомдук
кызыкчылыкка ээ, өтө бир орчундуу бир маселе. Бирок сизге бир белгилүү себептердин негизинде мындай мүмкүнчүлүк берген жок. Тартканга, мисалы аябай ашып ташып аткан байлыкты тартканга мүмкүнчүлүк берген жок. Ага башка бир мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары дагы эч кандай бир мындай бир реакция кылган жок. Ошол учурда сиздер тартканга мындай эл аралык нормалар, эл аралык стандарттар мүмкүнчүлүк берет деп түшүндүрүп беришти дагы. Ушул мындай немеге карап айтканда, ушул мисалы жанагы Путиндин дворец Путина деп атпайбы, ошону дагы дрон менен тартканын мындай мисал катары келтирип, башка мүмкүнчүлүк жок. Ошентип тартып туруп, анан кийин жайылтканга мүмкүн деген бизге түшүндүрмөнү берди. Ошону менен биргеликте бул өтө бир мындай бир грань да, өтө бир орчундуу маселе. Сиздер эгерде ошондой бир өтө бир зарылчылык болгон учурда башка бир адамдын жеке жашоосуна дагы кийлигишпегениңизди мындай кийлигишпегенге аракет кылыңыздар. Мисалы анын келбетин тартып, аны жанагындай жайылтууга, же болбосо анын мындай ачык айтыш керек, жылаңач турганына, же болбосо кандайдыр бир келбеттерине ушул бир аны башка бир маалымат каражаттарына жөнөтүлбегенге, аны башка бирөөгө бергенде бир өтө сактанышыңыздар керек. Ошол себеп дегенде, эгерде ошол адамдын ишмердин, мамлекеттик ишмердин ишмердүүлүгүнө мындай бир тиешеси жок болгон нерсени сиздер маалымат катарында жөнөтүп, бир хайп үчүн, же болбосо бир дагы бир неме болуш үчүн болуп кетсе, анда сөзсүз түрдө бир жоопкерчиликке тартылып калышыңыздар ыктымал. Ошондуктан бул бир өтө этияттык менен колдонуш керек. Албетте сиздер тарткандан кийин ушул 135-берене Кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн ушу жеке жашоосуна, адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү маселе жоопкерчилигине тартууга аракет кылышы мүмкүн. Бирок бул публикалык адам болсо, жеке жашоосу кичине башкача болот. Булардын жеке жашоосуна кийлигишүү мен дагы ылдыйда дагы айтып өтөмүн. Ушул дрон маселесинде түшүндүк. Эгерде бир башка бир такыр бир мүмкүнчүлүк жок болсо, ал ушул мүмкүнчүлүк жоктугу бир сиздер мындай далилдедиңиздер. Эгерде биз бир сотко бара турган болсо, башка бир мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бул коомдук ишмер, бул мамлекеттик ишмер. Бунун байлыгы каяктан табылган, кандай болгонун биз дагы көрүшүбүз керек. Ошондуктан бул мындай тартылды деген маселеде адамдардын, же болбосо ошол жерде болуп аткан иштин мындай немелерин көрсөтпөй чагылдырса болот деп биз эсептейбиз. Албетте укук коргоо органдары башкача эсептеши мүмкүн, бирок ушундай талаш тартыш маселесинде эл аралык стандарттар ушундай айтат. Ушул адамдардын жеке менчигин тасмага тартуу бул маалымат коомдук кызыкчылыкты көздөгөн, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын козгогон учурда гана актана алат. Демек, көрүүчүлөр мындай фактыларды билүүгө укуктуу. Ушул мен айткан жанагы ушундай бир мыйзамдуу коомдук кызыкчылык болгон учурда гана актана алат. Бул мамлекеттик органдар, кызмат адамдары тарабынан мыйзамды бузуу фактылары
жарандардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын бузган, ошондой эле алардын жеке коопсуздугуна коркунуч жараткан фактылар тууралуу маалымат болушу мүмкүн. Башкача айтканда, биз чындап эле коомдук кызыкчылык жөнүндө сөз кылып жаткан болсок, башкача айтканда, коомдун жыргалчылыгын, стабилдүүлүгүн, коопсуздугун жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу менен байланышкан жөнөкөй бирок ошол жерде өз алдынча мындай кызыкчылык эмес да, өзүңүздөрдүн кызыкчылыктарыңыз эмес, ушул коомдук кызыкчылык. Ошол эле учурда журналист башкалардын укуктарын жана эркиндиктерин, анын ичинде жарандын же жеке жашоого болгон укугун сүрөткө жана башка укуктар боюнча, болбосо адамдын жеке жашоосу тууралуу маалыматты мыйзамсыз чогултуу үчүн жоопко тартуу коркунучу бар. Жаңылык чыгарууну каалооңуз башкалардын укуктарын негизсиз түрдө бузууга укук бербестигин унутпашыңыздар керек. Ушул жерде бир орчундуу маселе, урматтуу кесиптештер. Жеке жашоо деген эмне? Жеке жана үй бүлөлүк сырлар деген эмне? Жеке жашоо, жеке жана үй бүлөлүк сырлардын мыйзамдуу аныктамасы жок. Эч бир мыйзамда же бир конституцияда ушул жеке жашоо деген эмне, жеке жана үй бүлөлүк сыр деген эмне сиздер таба албайсыздар да. Ушул бир нече мисалдардын негизинде түшүндүрүп кеткенге мен аракет кылайын. Мисал, бизде бир болуп өткөн окуя, ушул бир райондордун судьясы, албетте баягы фамилиясын көрсөткөн жокпуз, судья жумуш убактысынан тышкары мас болуп досу менен саунада эс алууну чечкен. Сексуалдык кызмат көрсөткөн кыз акча төлөбөө фактысы боюнча саунада жүргөн жарандар боюнча милицияга кайрылган. Милиция бул окуяларды чагылдырган, журналисттерди чакырып, сотту ошол судьяны эфирге көрсөттү. Мындай суроо да, ушу купуялык укуктар ушул жерде бузулдубу? Журналисттердин тартканы туурабы? Деген мындай суроо жаралат. Карап көрсөңүздөр, бул жерде бир нече мындай бир мындай обстоятельства да болуп атат. Биринчи ирет бул судья, экинчи ирет бул жумуш убактысынан тышкары болуп атат. Баягы досу менен эс алып жатат дегендей. Анан кийин бул баягы буну чагылдырса болобу, болбойбу? Анан кийин бул акча төлөбөй коюу маселеси боюнча мен сиздерге дагы айтып коеюн. Бул жерде эч кандай баягы мошенничество жок. Бул мошенничество деп айтылбайт. Бир мындай кылмыш жазага тартылуу маселеси жок. Бул жерде мындай, мисалы, судьяны бир кылмыш жазага тартуу. Ушул жерде мындай албетте баягы көптөгөн суроолор жаралат. Мисалы, кээ бир адамдар бул жумуш убактысынан тышкары болсо, ал өзүнүн иши кандай эс алат, ошондуктан буну чагылдырганга мүмкүн эмес деген дагы маселе болушу мүмкүн. Залдан сурап көрөлүкмү, Нурбек мырза? Эгерде залда бир кандайдыр бир ойлор, пикирлер болсо, жакшы болот. Кандай дейсиздер? Кандай дейсиздер, бул купуя укуктары бузулдубу соттун? Тилекке каршы мен укпай жатам. Мен оюм боюнча судья деле бул мындай алып караганда бул жөнөкөй адам эмес. Алар дайым коомчулуктун кароосунда турат. Ошон үчүн ал жанагы мас абалында бир сексуалдык деп аткандан кийин бул интимдик болуп кетип атат. Ошол өзүн карап жүрүш керек эле. Коомдо жайда бул судья болгондон кийин мен оюмча кайсы бир деңгээлде кайсы бир мыйзамдардын талаптарын бузду деп эсептейм. Рахмат. Дагы ойлор барбы? Рахмат.
Таныштырып кетсеңиз. Мен Нарындан Бугубаев. Бул албетте жанагы карындаш айткандай эле, бул жерде өзү судья болсо, өзү коомчулукка белгилүү инсан болсо, ошол адамдардын тагдырын чечип, оң тескери деп бардыгын бир тазалап турган инсан болгондон кийин, өзү ошо судьялык ишти аткарып жаткан адептүүлүктүн, мыйзамдын чокусунда турган адам, жумуш убактысында болобу, жумуштан кийин болобу, караңгыда болобу, түн ортосунда болобу, бирок ал өзүнүн адамдык биринчи сапатын жоготуп атат, адамгерчилигин. Экинчиден ошол бир коомчулукка терс нерсесин жайылтып атат да. Эртеңки көргөн жаш балдар айтат да, эртеңки судья деле ошондой жаман жолукка барып турат. А мен эмне экен? Биз жасасак эмне болбойт экен деген бир өзүнүн эле кылыгы менен терс жагын жайылтып атат да коомчулуккачы. Бул жагынан бул судьянын кылганы таптакыр туура эсептебейбиз. Жок, азын купуя укуктары бузулдубу, бузулган жокпу? Мунун купуялык укуктарын ачыкка чыгарган мен журналистти мен туура деп эсептейм. Ошондой адамдар чыгарыш керек, чагылдырыш керек. Бул адамдар коомчулукка терс көрүнүштөр жайылтат. Мен ошондой айтам да. Рахмат. Рахмат. Дагы бир ой бар экен, Нурбек мырза. Менимче жанагы ар бир жаранга тиешелүү болгон право на изображение деген бар го. Ошол нерсе бузулуп калды го дейм баары бир. Ал киши жана скрытый камерадагы нерселер көрсөтүлүп калды да сотто. Жок, журналисттерди чакырып түз эфирге чыгарды окшойт. Ооба. Алардын сабына Судьянын келбетин көрсөттү. Аха. Судьянын келбетин көрсөттү. Право на изображение. Анда жок, анда нормально эле. Бузулган жок деп эсептейсиз. Жок. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, сиздер ушул жерде аябай туура белгилеп кеттиңиздер. Бул судья публикалык адам. Буга бир өтө көптөгөн бир моралдык, этикалык бир принциптерге судья ал этика, судьянын этикасы деген, кодекс этики судьи деген бар. Мисалы, биз ушул маселеде ушул эл аралык тренерлер менен дагы сүйлөшкөндө ушуга окшогон маселени бизге мисал кылган. Германияда бир судья жанагындай гей клубтар болот го, ошондойго барып, ошондой бир кийимдерди кийип, ошол жерде бир бийлеген экен да. Анан кийин судьяны чагылдырып, жумуштан алган убакыт болгон дейт да. Анан кийин ошол судья дагы эми ал жерде билесиздер, баягы гендердик, анан ошо башка маселелер, мындай теңдештик, бул менин укуктарым бузуп атат, андай деген маселеде эмес дейт да кеп ушул анын жүрүш турушунда мындай коомдук немеде ошондуктан бул жерде келбетин ушундай маселе болду деген чагылдыруу маселеси туура бул жерде купуялык бузулган жок. Албетте бул жерде баягы судьянын өзүнүн бала чакасы бар, аял бала чакасы бар деген ал эми башка маселе, бирок андан коомдук кызыкчылык өйдө турат болуп атат дагы. Ошондуктан бул жерде чагылдыруу туура болгон, купуялык укуктар бузулган эмес. Эгерде сиздер башка бир жөнөкөй адам болсо, эгерде бир жөнөкөй адам ошол жумуш убактысынан кийин жанагындай акча төлөбөй анан кийин журналисттер ошону чагылдырган болсо, анда бул жерде купуялык бузулушу мүмкүн. Сиздер карап көрсөңүздөр, судьянын жеке жашоосу, анан жөнөкөй адамдын жеке жашоосунун экөөнүн айырмасы болуп атат да. Сиздер судьяны же болбосо бир мамлекеттик кызматкердин жеке жашоосу бул мындай анын корголуусу башкачараак болот дагы. Жөнөкөй адамдын жеке жашоосу, корголуусу башкача болот да. Сиздер ошол публикалык адамдардын жеке жашоосуна кандайдыр бир ирет, баардыгына эмес, кандайдыр бир ирет мындай кийлигишкенге мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Эми кийинки мисалдардан канчалык ошонун баягы границалары канчалык киришсеңиздер болот, ошолор боюнча дагы биз мындай аракет кылып көрөлү. Жогорку кызматтагы адам кафеде мас болуп, кыздарды уятсыз түрдө кучактайт. Бул дагы болгон бир окуя. Кыздар ага мындай кылууга тыюу салбайт.
мунун баары жашыруун камерага тартылып, андан кийин социалдык тармактарга тарайт. Ушул жерде купуялык бузулдубу деген бир суроо болуп атат. Бул дагы баягы жумуштан кийин жогорку кызматтагы адам ушинтип баягы мындай кучактап неме кылып атат. Бул дагы эркин тарады, аябай социалдык тармактарда сөз кылынды. Ушуну дагы бир мындай айта кетсем, эгерде сиздерде бир дагы ой пикирлер болсо дагы жакшы болот. Мен айтып кеткенден кийин баягы убакыт мындай кыска болгондуктан мен баягы айтып кете берейин. Эгерде семетей айта турган адамдар болсо, сиз баягы кошуп неме кылып кете берсеңиз. Бул жерде биздин оюбуз боюнча биринчиден жашыруун камера бул кичине туура эмес болушу мүмкүн. Эгерде жашыруун камера атайын коюлган болсо, бир укук коргоо органдары тарабынан жашыруун бир камера коюлуп туруп, укук коргоо органдары тарабынан таратылган болсо, же болбосо бир кандайдыр бир атайын бир адамдар жашыруун камераны койсо, аларга болбойт. Эгерде бул камера доступный баягы жерде туруп, ошол бир кафенин же болбосо бир ошол жерде мындай коомдук жайды тартып аткан жер болуптур, анан кийин тарап атат да. Бул жерде жогорку кызматтагы адам кандай жүрөт, ушу мас болуп жүрөт, бул бир неме болуп жүрөт, ушундай бир одоно түрдө мындай жүрөт деген маселеде бир кандайдыр бир бул жерде мыйзам бузуу жок деп биз эсептедик. Ал эми баягы кыздардын келбетин да көрсөтүп койгон да. Кыздардын баягы мындай тааныса болот да ким экенин. Ошол жерде купуялык бузулду. Мисалы, эгерде ушуну журналисттер тараткан болсо, анда кыздардын келбетин жабыш керек дагы. Жогорку кызматтагы адам мындай көрүнсө болот. Бул жерде дагы мындай бир орчундуу маселе да. Бул жогорку кызматтагы адам ушул жерде кафеде мас болуп, ушундай бир орой неме болот. Бул анын жумушуна таасир этеби, этпейби, кылган жумуштарына таасир этеби, этпейби, ушундай бир жерде грань да. Ошол сиздер жеке жашоосуна ушундай баягы бийлигишип жатканда, ошону чагылдырып атканда, жеке жашоосу ошол бир кылган ишине таасир этиши мүмкүнбү, этиши мүмкүн эмеспи? Ошол маселеде мындай так болуш керек да. Эл аралык мындай стандарттар боюнча, мисалы, анын сексуалдык бир ориентациясы деп коелу, эч кандай бир жумушка таасир этпейт деген бир мындай түшүнүк бар экен. Эгерде ошону чагылдырып койсо, бир жооптуу кызматтагы адамдын ушу жүргөнүн чагылдырып койсо, ал жеке жашоосуна кийлигишти деп туруп аны жоопко сөзсүз түрдө тартат. Ал эми бул жерде баягы бул жогорку кызматтагы адам, бул жөн эле жогорку кызматтагы адам эмес, именно мындайча айтканда адамдарды кайра социалдык тармакка мындай келтирүү бир орган да. Кайтара бир адамдар бузулуп кеткен, аларды бир жазага тарткан, анан кийин буларды кайтара бир соц тармакка деп коелу, мындай кайтара келтиришине. Ошондуктан бул адамга да бир өзгөчө бир талаптар белгиленет. Ошондуктан бул жерде мындай ар биринин ушул кылган жумушуна карата дагы карап туруп, ушуну чагылдырса болобу болбойбу деп сиздер бир ой жүгүртүп, керек болгон учурда ошо юристтер менен дагы мындай неме кылып алсаңыздар. Себеби ушул жерде дагы
өтө мындай карап көрсөңүздөр өтө бир грань мындай өтө оор да, чагылдырса болобу болбойбу. Нурбек мырза, 8 мүнөтүбүз калды. Презентацияңыз чоң, ошон үчүн тездетсеңиз жакшы болмок эле. Сулуулук конкурсу баш байкеге талапкердин бири чечинүүчү жайда тамекини күйгүзгөн. Муну көргөн журналист катышуучуну сүрөткө тартып, тамеки чеккен кыз сулуулуктун эталону боло аларын көрсөткөн макала жазган. Боло алабы ушундай дагы сулуулук эталону деп, мындай Францияда болгон окуябы же бир кайсы бир чет өлкөдө болгон бир окуя, бул эл аралык сотко чейин жеткен окуя болгон экен. Ошондуктан биз дагы буну аябай кылдат караганбыз. Эми карап көрсөңүздөр, ушул жерде тамеки чегип атат сулуулук конкурстун катышуучусу. Ошону эми чагылдырып койгон журналистти сотко берген. Эми бул ошол мамлекеттин мыйзамдары боюнча журналистти мындай жоопко да тартып коюшкан. Бирок эл аралык сот жоопко тартышы туура эмес болду. Себеби дегенде, баягы чечинүүчү жайга баардыгы кире берген мүмкүнчүлүк болгон да. Кире берген мүмкүнчүлүк болгондагы ал жерде ошол тамеки чегип аткан кыз мени тартышы мүмкүн, мындай ошону билип жаткан, тартып атканын, ага эч кандай бир мындай өзү тоскоол болгон эмес. Ошондуктан бул жеке жашоого кийлигишүү мүмкүн болгон эмес деп айтылган да. Башка мисал, бирок жанагы айтып өтпөдүңүздөр, право на изображение. Ошол мисал каралган эмес да. Балким ошону көрсөткөндө жеке жашоосу эмес, келбетин көрсөтүү укугу бузулган деген маселени койгондо башка болуп калышы мүмкүн эле дейт да. Бирок ал маселе коюлган эмес дагы. Жеке жашоого кийлигишти тамеки чеккен менин өзүм укугу деген, өзүмдүн гана укугум деген маселеде бул жерде жеке жашоого кийлигишүү болгон эмес деп, купуялык укугу бузулган эмес деген чечим болгон да. Ушун менен биргеликте карап көрсөңүздөр, оор тема болуп атат. Жеке жашоо жөнөкөй адамдыкы, публикалык адамдыкы кайсыл жерде тартылып атат, кандай тартылып атат, ким аркылуу тартылып атат. Анан эми мына жерде общий дагы бир маселе, жеке жана үй бүлөлүк сырларга асырап алуунун сыры, жубайлардын жеке жашоосунун сыры, үй бүлөдө болгон жеке мүлктүк жана мүлктүк эмес мамилелер жана башка маалыматтар кирет. Жеке жана үй бүлөлүк сырларга болгон укук үй бүлө мүчөсү тиешелүү маалыматты ачыкка чыгарбоону талап кыла алат. Ошондой эле тиешелүү маалыматты өз каалоосу боюнча же үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн макулдуулугу менен тескейт. Бул жерде мисалы асырап алуу, усыновление, ошону дагы башка бир үй бүлөнүн мүчөсү чагылдырууга болбойт. Ошого дагы сиздер киришкенге такыр болбойт. Буну асырап алган экен деген маселе уже ал бир мындай адамдын ишмердүүлүгүнө эч кандай бир тоскоолдук кылбайт. Ошондуктан сиздер асырап алуу же болбосо медициналык бир маселелерине киришсеңиздер болбойт. Дагы бир айтып кетейин, медициналык сыр боюнча, медициналык маселелерди мындай сиздер чагылдырганда, мисалы президенттин Кудай андан алсын деп коебу, баягы ооруп калган маселеси болгон учурда журналисттер чагылдыруу мүмкүн да. Себеби дегенде ал коомдук кызыкчылыкка ээ, биздин келечектин маселеси, ооруйбу оорубайбы, ошонун маселеси биз мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар, аны сиздер талап кылсаңыздар да болот. Жөнөкөй мисалы Сыдыков Нурбектин ооругандыгы боюнча медициналык бир сырларды аны бир мүмкүн эмес да, аны алууга, аны чагылдырууга. Адамдын аброюна, кадыр баркына, беделине шек келтирген гана маалымат анык эмес, жалган маалымат деп таанылат. Өзүнүн жанагы понятийный аппаратында ошентип мыйзамдын өзүндө жазып алган. Өткөндө биз Семетей менен кошо бир интервьюда болдук. Ошол бир
ушул мыйзамдын бир авторлордун бири ошону дагы билбейт экен да. Анан кийин анык эмес жалган маалымат, бул жанагындай башка маалыматтардан жалган маалыматтар аябай көбөйүп кетти, суицидтер көбөйүп кетти, ошолорго каршы деп, каршы мыйзам деп айтып ийди да. Анан кийин биз Семетей экөөбүз көрсөтүп, мына мыйзамда сиздер өзүңүздөр көрсөтүп койдуңуздар, анык эмес маалымат деген эмне деп жазылганда тире бул баягы башка бир адамдын аброюна шек келтирген гана маалымат деп таанылат да. Ошондуктан бул жерде кандай бир коркунучтарды көрүп атабыз. Азыркы күндө анык эмес жалган маалыматты сот аркылуу төгүндүрсө болот, жокко чыгарса болот. Ал эми бул мыйзам боюнча бир кабинет министрлер тарабынан белгиленген бир тартипте жокко чыгарса болот деп жазып атат да. Демек бир административдик орган жабып, аны бир маалыматты, ошол сайттардагы маалыматтарды жокко чыгарат. Бул сиздер өзүңүздөр билгендей, баягы жооптуу кызматтагы адамдар көбүнчө сотко берет, өзүнүн кадыр баркын коргоп, анан кийин баягы административдик орган кайтара баягы жаптырганы бул бир өтө бир коркунучтуу маселе. Бул жерде баягы көз карандысызды биз эч бир мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Ошондуктан бул боюнча дагы Конституциялык сотко айрым бир документтерди даярдап жатат медиа институту. Ушул убакыт бүтүп калыптыр. Рахмат. Анда суроо жооп көтсөк, бул жактан онлайнда келип атат суроолор, залда да суроолор, залдан баштасак. Тааныштырып кетсеңиз. Мен Данияр Садиев, Оштон. Жана купуялык боюнча, үй бүлөлүк купуялык сыр боюнча суроода. Биздин башыбыздан өткөн эле нерсе, журналисттер үйдүн ичиндеги чырда мүлк талаш боюнчачы. Үй бүлөнүн бир мүчөсү аны алып чыгып атат журналисттерге арызданып. Теги мүчө, башка мүчөсү ага каршы да, чагылдырылышына. Анан сотко берем деп да бир иши болуп, бирок сотко жеткен жок. Жайгарылган да. Ошондо кандай болот? Эки үй бүлөнүн эки мүчөсү бири чыгара бер деп атса журналисттерге, өзү кайрылып атса, экинчиси чыгарбайм, бул сыр деп атса кандай болот ошол? Бул жерде бир дагы сизге мындай түшүнүш үчүн дагы бир мисалды айтайын. Эгерде милиция кызматкери бул жерде бир үйдө кылмыш болду, басыңыздар деп туруп журналисттерди киргизсе, ошол жердеги кылмышты сиздер мындай ошол үй бүлөнүн үйдүн ээсинин макулдугу жок, сиздер киргенге болбойт. Мисалы, милициянын киргенге макулдуулугу бар мыйзам боюнча. Бирок милиционер сиздерге укук бере албайт да, ошого киргенге укук бере албайт. Ал эми сиз айткан мисалда үй бүлөнүн бир тарабы ушуга бир мындай карап бериңиздер, мындай чагылдырып бериңиздер, менин көйгөйүм ушундай болуп атат деп, ал ошол үй бүлөнүн баягы ал үй экөөнө тең тиешелүү да, ошол бирөөсү мүмкүнчүлүк берип атса, анда сиздер мындай жеке жашоого кийлигишкен болбойсуздар, кирсеңиздер болот. Ошонун сиздер айтасыздар да, бул мага макулдулук берди, үйдүн ээси мага макулдулук берди. Бирок албетте жанагындай чагылдырганда баягы кээ бирки учурда баягы өтө аша чаппаш керек дагы интимдик мисалдары баягы камерага көрүнүп калышы мүмкүн, бир кандайдыр бир немелерге чагылдырылып калбасын да. Ошон баягы чырдын эле маселеси болуп, анан кийин ошол жердеги үй бүлөнүн мүлктүк эле маселе болсо, бул жерде кандайдыр бир мыйзам бузуу жок деп эсептейбиз. Себеби дегенде ушул бирөөсү мүмкүнчүлүк берип жатат дагы, сиз кирип жатасыз. Анын маселесин чагылдырыш үчүн. Рахмат. Дагы суроо бар экен. Жанагы өткөндө айтпадыңызбы, жанагы жогорку кызматтагы адамдын жанагы кызуу мас абалында кирип, жанагы кыздарды кучактап андай мындай маселеси боюнчачы. Бул жерде
өтө четин маселе турат да, бул жерде байкаш керек болуп турат. Анткени ал адам кандай психологиялык абалда кирди? Өтө бир кайгырып туруп ичкенби, же башка учурда ичкенби? Анан экинчиден аны провокациялык жолдор менен саштыктым да, кыздарды киргизип, жанагындай кылат, силерге болсо жоопкерчилик жок дегендейчи. Анан жана кыздардын жүзүн жашырып коюу керек. Анан жалгыз гана начальникке күнөө коюп коюш деген бул өзү кичине мыйзамга дагы кичине шайкеш келбей калат да. Анткени ошол кыздар балким атайын жасап, балким ошолор өздөрү түрткү берип жана кылмышка. Ошонун негизинде барып калышы ыктымал. Бул жагынан ошо өзгөчө өтө четин карай турган маселе. Ошондо дагы бул адамдын кандай акыбалда кирген? Башка бир психологиялык оорчурда кирген. Ошол жерде жана ичкиликти ичип, байкоостан келгенде балким кыздар өздөрү ошого шарт түзүп бергенби ошого. Ушул жагдайларды караш керек. Анан жана жалгыз эле алгын күнөөлүү кылып, анан кыздардын бетин жаап коюп анан деген бул мен каршымын да. Рахмат, рахмат. Суроо берсеңиздер, суроо. Рахмат. Азыр тияк, анан сиз. Ооба, рахмат. Саламатсызбы, Асанбек Каракөзөев. Оштон мен суроо берейин дегеним, сиз жогоруда айттыңыз го, милиция өзүнүн укугунан пайдаланып, жана үйгө кирип атат. Ал эми журналисттерди киргенге уруксат берип атат, бирок ал бергенге акысы жок депчи. Ушул эле мисалда, мисалы телеканалдардын кабарчыларын баягы Горводоканал, же болбосо Свет, Газ, ушул ишканалар рейдке чакырышат. Рейдке биз жөнөтөбүз, тартып келет. Анан эгерде милиция уруксат бере албай турган болсо, үйгө киргенге журналисттерге берки жөнөкөй Водоканал мисалы, алар уруксат бере алабы, бере албайбы? Бул биринчи маселе. Экинчиси, анан аны тартканда журналистикалык этика дагы кандай болот? Ошого дагы басым жасап берсеңиз. Экинчи маселе, мисалы улуттук телеканалдарда дагы, анан аймактык телеканалдарда деле баягындай рейдтер жүргүзүлөт. ПМ менен кошулуп масын тартып атат, соосун тартып атат, чайылдатып кыздарды тартып көрсөтүп атат. Ушул маселеде кандай болот? Мисалы мен иштен кийин айдап кетип атам, бирок правиланы бузуп койдум, мени тартып эфирге берип атат. Менин укугум канчалык деңгээлде бузулуп атат же бузулган жокпу? Ушул эки маселеге токтолуп берсеңиз кененирээк. Ооба. Өтө бир орчундуу маселелерди айттыңыз. Милицияны албетте укуктары мындай чектелүү, башка бирөөнү киргизүүгө мүмкүн эмес. Горводоканал менен рейдке чыгуу. Бул жерде рейдке журналисттер чыкса болот. Жанагынтип тартып ачпаганын, чоң жанагындай айтып атпайбы, мынал мисалы бир 500 000 сом карыз, электр энергия боюнча 500 000 сом карыз, мынантип эшигин ачпайт, мынантип жанагы электр зымдарын үзүп койсок да кайтара коюп алат деп баягы чагылдырыш мүмкүн да, журналисттер аны чагылдырып, ал коомчулук баягы билиш керек. Ким бул азыр электр энергия дефицити же болбосо суу дефицити аябай орчундуу болуп атпайбы бүт эле жерде. Буну билүү мүмкүн дагы. Анан эгерде жанагы эшигин жанагынтип ачып, анан кийин макулдуулугу жок кирип, рейд менен именно баягы короосуна кирип, үйүнүн ичине кирүү, бул мыйзам жол бербейт. Сиздер, ошо журналисттер, үйдүн гана сыртынан ушул үйдүн ээси төлөбөй атат, ушул үйдө мындай маселе бар, ушинтип атат деген гана, анан кийин жанагынтип кирип, бирөөнүн үйүнө кирип, анын макулдуулугусу жок, мүмкүн эмес деп мен ойлойм. Балким бир немелер болот. Себеби дегенде сиздер бирөөнүн жеке менчигине, жеке немесине кирип атасыздар, макулдуулугу жок. Тарттыңыздар, белгилүү болду, андан ашыкчасы ашыкча да. Эми жана мас абалында тартып көрсөтүп жаткан маселе боюнча. Биз эми өз ара дагы ушул медиа институту, ушул журналисттердин укуктарын эркин
эркиндикти неме алган укуктарды карап, анан ушул боюнча дагы биз өзүбүзчө мындай сүйлөшүп ойлонуп бир мындай бир тыянакка келдик. Эми практика кандай көрсөтөт, эч ким бир сотко да кайрылып, бир же болбосо бизге кайрылып ушундай бир маселе болгон жок. Мында мындай болуп атат да, биздин оюбузча, эгерде мас абалында бир публикалык адам болсо, аны тартса болот. Ушул жерде дагы бир мисал бар эле, баягы убакыт тез өтүп кеткендиктен болгон окуяны чагылдырдык элек. Бир мэриянын структуралык бир подразделениянын жетекчиси ушу мас абалында кечинде таксистти отургузуп коюп, бир аял киши менен кетип атканын чагылдырган журналисттер. Бул жерде публикалык адамды ушундай жүрөт, ушул кызматтык унаа менен башка бирөөнү отургузуп алып түнү жүрөт деген маселе, эмнеге жүрөт деген маселе, бул журналисттер чагылдырса болот деп ойлойбуз. Эгерде ушул жөнөкөй жаран болсо, анын ушундай бир мас абалында болобу, же болбосо бир мындай бузуулар болобу, аны тартуу мыйзамга шайкеш келбей калат. Бир нече себептерден улам. Ошол мисалы мен бир мындай айтканда, же келинчегим бар, сиздер башка кыз менен кетип аттым, сиздер тартып жатасыздар да. Рахмат. Организаторы нам разрешили 5 минут добавить. 5 минут добавьте, пожалуйста, экранга. Биякта дагы суроолор бар. Онлайнда келип атат, ошол суроолорду берип алалы. Ошондуктан бул жерде мисалы милиция кызматкерлери кандай иштеп атат, ошону тартса болот дагы. Анан жанагынтип кыздарды же болбосо немени балдар мынтип неме болуп атканын тартыш кичине туура эмес болуп калышы мүмкүн деген бизде бир ой бар да. Ошол бир Рахмат. Тааныштырып кетсеңиз өзүңүздү. Мен Анархан Жаңыбаева, Жалал Абадтан келдим. Сиз жана бир мекеменин жетекчиси түзөтүү тармагында иштеген мекеменин жетекчиси жөнүндө айткан болушуңуз керек. Өткөн жылдагы октябрь айындагы окуяларда ошол журналисттер менен чай ичип отуруп, анан кучактаган эмелер таркаганда, менимче ал жерде кайсы бир саясий күчтөр алардын бир ишти бүтүргөндө журналисттер менен чогуу заказ материалды аткарганда булардын мурдагы байланыштары бар эле дегендей таркалганда, мен ойлойм, кээде бизде журналисттер жанагы заказдарды көбүрөөк аткарат да, анан аны бардык жерде эле билишет. Анан ошол себептен атайын бетин жаппай чыгарганда, ошо билип алсын деген негизде. Кээде ошондой бетин жаппай көрсөтүп койсо да, кээ бир адамдар мындай билип калат да. Мен ошону туура деп эле ойлойм. Рахмат. Мен атайын ошол жерде биздин немебизде журналист кыздар деп жазылган болчу. Мен акыркы немеден кичине багы көп жактан журналисттер келди дегенде, багы буга басым жасабай эле коеюн, мындай эле бир неме кылып коеюн деп ошол жерде алып койдум эле. Бирок ошондой болгон. Эгерде ошол журналисттер ушундай заказга неме тиешеси бар болгон макала менен кошо чыга турган болсо, анда мүмкүнчүлүк бар. Анан дагы бир нерсе да, ушул жерде урматтуу кесиптештер, мисалы мамлекеттик сыр жайылып кетти. Ал жайылып кеткенден кийин ал сыр болбой калды да, сиздер аны уже дагы жайылта берсеңиздер, мындай уже баарына белгилүү болуп калды, эч кандай бир коркунуч жок. А эгерде бир адамдын жанагы жеке жашоосундагы таркалып кетти, аны алып туруп дагы тарката берсеңиздер, бул адамга дагы баягы оорлотуу алып келе берет да. Ошонун эки баягы айырмасы бар да. Ошондуктан бирөө эле таркатып коюп туруп эле анан сиздер ал таркатып койду, мен да тарката берсем болот деген түшүнүктөн дагы мындай кичине алыс болушубуз керек. Ошону бирөө таркатып ийсе дагы жеке жашоосун сиздер таркатканда ошону мындай ал коомдук кызыкчылыкка, анан ошонун ишмердүүлүгүнө, анан кийин жанагы тартылган жер, анан ушундай бир маселелер
туура чагылдырдыбы, жеке жашоосуна ашыкча кирип кеткен жокпузбу деген маселени өтө кылдат караш. Рахмат Нурбек мырза. 2 мүнөтүбүз калды. Соц тармактан түз эфирден 2 суроону кыскача жооп берсеңиз. Биринчи суроо анонимден келди. Bir региондон жазып атам дейт. Bir жергиликтүү депутаттын кеңешине сыноо макаласын жаздым элем. Так жумушун аткарбай атат. Мени 10-чу бөлүмдүн балдары мени чакырып, мага иш козгоп, түрмөгө отургузабыз деп коркутуп жатышат. Мен тергөө амалында менин кандай укуктарым бар дейт. Биринчи суроо. Кыскача жооп берсеңиз. Эгерде ошондой коркунуч болуп, сиздерди 10-чу бөлүм бир сын пикир үчүн сиздерди чакырып аткан болсо, бул албетте одоно түрдө мыйзам бузуу. Бизге кайрылыңыздар. Биз ар бир ушу кадамдарыңызды сиз ушул ашыкча сүйлөп албаш үчүн, ошол жерде бир сиздин укугуңуздар бузулбаш үчүн аракетин жасап көрөйүн. Рахмат. Демек презентацияда тергөө убагында кандай укуктарым бар экен, аны жиберебиз. Суракка чакырса, акыркы суроо. Эң акыркы азыр каяка жоготолду. Мына эң акыркы пример бар болду. Бишкекте караокеде өзүнүн жубайын согуп койгон эркек кайра караоке клубко заявление жазып, анан ошолорго кылмыш жаза ишин козгоого талап кылып атат дейт. Ошол кандайча мыйзамдуубу дейт. Ал жерде баягы коомдук жай коридордо тартып атат, лестницада тартып атат. Анан кийин жанагы кафенин жетекчиси ал аялы эмеспи, аны эч билбейт, кайсыл жакка алып кеткенин да билбейт. Ошондуктан ушул маселеге мындай көңүл буруш үчүн укук коргоо органдары тарабынанбы же кайсыл немелердин тарабынан ушул маселеге көңүл буруп текшерип коюш маселесинде ушундай болду. Ушуга чара колдонуңуздар деп туруп, ким билет эмне болгонун андан кийин, мисалы дагы урдубу, дагы неме болдубу. Анан ошондуктан бул жерде туура чагылдырылды. Андан кийин дагы бир ушул жерде маселе да, эгерде жанагы койгондо бир ушундай оор жаракат, бир көзүнөн ажыраса, Кудай андан алсын, же бир колунан, же баспай калып мындай бир оор жаракат алса, кылмыш жоопкерчилиги мындай тосмо арыз берсе дагы кыскартылбайт да. Тосмо арыз берсе дагы оор болуп калды да. Же болбосо баягы жанагы маркум болуп неме болуп калды, ошон бир койгондон эле неме болуп калып атпайбы? Түшүнүктүү, чоң. Нурбек мырза, чоң рахмат. Бул жактан мага белги берип атат. Токтош керек деп, чоң рахмат. Кандай телефонум? Нурбек мырза, сиздин презентацияңызды кеңири карайлык, баарыбыздын электрондуу почтага жиберет. Контакттарыңызды бул жактан сурап атат. Эгерде жанагында тергөө болуп калса, же доо болуп калса, же бир басым болсо, сизге кайрылсак болобу, сиздин институтуңарга кайрылсак болобу, анда сиздин телефонуңузду мага берип койсоңуз, же бул организаторлорго берип койсоңуз, бул жактан таратып берелик. Макулдугуңузду берсеңиз. Сизге презентацияңызга чоң рахмат. Тилекке каршы ушу убакытыбыз жетпей калды. Мындай абдан кызыктуу болду. Эми буйруса, Кудай сактасын баарыбызды ушундай доолордон, тергөөлөрдөн, сиз айткан мисалдардан алыс бололук. Негизи мыйзамды сактап, мыйзам чегинде жүрөлүк. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.